Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнө 80 жыл. Мекеменин мааракеси Ош мамлекеттик университетинде белгиленди. Алгач министрлик кандай жолду басып өткөнү тууралуу тасма көрсөтүлдү. Байыркы замандан баштап 8-чи Мааракеге Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулу жана окуу жайдын окутуучулары катышты. Иш-чарада Кыргызстан көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүп жатканы айтылып, консулдар чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктардын юридикалык укуктарын коргоо боюнча тыгыз иштеп келатканы белгиленди. Биз Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болдук. Ошондой эле көптөгөн дагы абройлуу эл аралык уюмдарга мүчө болдук. Ал Шанхай кызматташтык уюму, ШОС деп коет аны, СНГ жана көптөгөн эл аралык уюмдарга мүчө болдук. Евразиялык биримдигинде бүгүнкү күндө толук кандуу мүчөбүз. Эң негизги жетишкендиктер деп цифра менен айтканда биз 170тен ашык өлкө менен дипломатиялык мамилелерди түздүк. Ал эми Ош мунун профессор окумуштуулары министрликтин 80 жылдыгына арналган баяндамаларды окуду. Бул иш-чара Чыгыштануу институту тарабынан уюштурулду. Бул иш-чарада биз ошол Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөн тарыхы, анын басып өткөн этаптары, бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү, келечек пландары жөнүндө баяндамалар жасалып, видео роликтер көрсөтүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 170тен ашуун мамлекет менен дипломатиялык мамиледе кызматташат. Икки давлат рахбарларынын, урматтуу президенттерибиз Шавкат Миромонович Мирзиёев hamda Садыр Нуркожаевич Жапаровлардын кызматлары жуda ham katta. Oxirgi yillarda mana ko'rsangiz chegaralar ochilyapti. Yaqinda mana sentyabr oyida 2 ta chegara ochildi. Turizm sohasida ma'lum bir natijalarga erishdik. Mana O'zbekistonga 2 million Qirg'izistondan turistlar tashrif buyurishdi va o'z navbatda O'zbekistondan ham 3 millionga yaqin turistlar Qirg'iz Respublikasiga kelib dam olib ketishdi. Кыргыз СССРнин Тышкы иштер министрлиги 1944 мартта түптөлгөн. Алгач Тышкы иштер министрлигинде болгону 4 кызматкер иштеп, алар протокол боюнча чет өлкөлүк делегацияларды тосуп алуу жана виза берүү кызматын аткарчу. 1989 жылдан тарта министрликтин штаты көбөйүп, функциясы кеңейген. 1992 жылы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясына мүчө болуп кабыл алынган. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ош жаңылыктары.